Ырчы Маликадина атасы Абдумалик Шырматовго жолугуп, бир туугандары менен таанышты. Ырчы Маликадина Абдумалик Шырматовго жолугуп, бир туугандары менен жакындан таанышып кайтты. Ата кыздын жолугушуусун баяндаган видеону Абдумалик Шырматов социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Андан Маликадина атасынын үйүнө барганын, бир туугандары менен жакындан таанышканын көрүүгө болот. Ошондой эле Абдумалик Шырматовдун 21 жаштагы жакында эле каза болгон кызы Айдананын көрүстөнүнө барып Куран багыштаганы көрсөтүлөт. Абдумалик Шырматов кубанычы ичине батпай жатканын, ал сезип жаткан бактылуулукту башкалар дагы сезүүсүн билдирет. Айтымында ушул жылдар аралыгында жубайы, балдары, кыздары Малика качан келет деп күтүп жүрүшкөн. Кызым, келгениңе рахмат, биздин тилегибиз аткарылды. Демек биздин ниет ак болгон экен, дейт Шырматов. Ал эми Маликадина Инстаграмдагы баракчасы аркылуу окурмандардын суроолоруна жооп берип жатып, атасы менен 11 жылдан кийин жолугушуп жатканын айтат. Эмомали Рахмондун карындашы өлгөн соң балдары министрди жана дарыгерлерди сабап салышкан. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун 3 жээни дарыгерлерди жана саламаттык сактоо министрлиги баш болгон чиновниктерди катуу сабап салган. Озоди радиосунун маалымат булактары окуя 20-июль күнү кечинде Рахмондун карындашы Курбонби Рахмонова каза болгондон кийин болгонун кабарлашты. Урт токмоктун натыйжасында Тажикстандын саламаттык сактоо жана калкты социалдык коргоо министри Жамалидин Абдуллоза жана мамлекет башчысынын аткаруу кеңсесине караштуу медициналык борбордун башчысы Халмахмат Рахимзода оор жаракат алышканын Ички иштер министрлиги жана саламаттык сактоо министрлигиндеги атын атагысы келбеген булактар билдиришкен. Бийлик саламаттык сактоо министринин сабалышы боюнча эч кандай комментарий бере элек. Эске салсак, Эмомали Рахмондун карындашы Курбонби Рахмонова үстүбүздөгү жылдын 20-июлунда каза тапкан. Маркум коронавируска чалдыгып, Тажикстандын президентинин аткаруу кеңсесине караштуу медициналык борбордо дарыланып жаткан. Аны дарылоо үчүн Германия, Орусия, Өзбекстандан тажрыйбалуу дарыгерлер чакырылган. Озоди радиосунун булагы билдиргендей, маркумдун каза болгондон 2 саат мурун чет өлкөлүк дарыгерлер тажик кесиптештерин дарылоо ыкмасы туура эмес экендигин айтышкан. Дарыгерлердин бул корутундусу Курбонби Рахмонованын балдары Фариддин, Фарух, Зиодали Сафоровдордун нааразычылыгын жаратып, апасы каза болгондон кийин дарыгерлерге кол көтөрүшкөн. Аларды президенттин уулу Рустам Эмомали гана тынчтандыра алган, дейт маалыматта. Урт токмоктун натыйжасында саламаттык сактоо министри Жамалидин Абдуллозада жаагына катуу сокку жеген. Медициналык борбордун башчысы Халмахмат Рахимзода башынан, ал эми калган дарыгерлер жеңил жаракаттарды алышкан. Бишкектин вице-мэри Жамалбек Рысалиев жол кырсыгына кабылды. Ал Асан Мансуров жана Самара Каримова менен бирге унаада келе жаткан. Бишкектин вице-мэри Жамалбек Рысалиев жол кырсыгына кабылды. Ал унаада ырчы Самара Каримова менен жолдошу Асан Мансуров да чогуу келе жаткан. Бул жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгындагы өздүк булактар тарабынан белгилүү болду. Маалым болгондой, 26-июлда бул жол менен эртең мененки саат 6 чамасында Бишкек-Ош унаа жолунун 217-чакырымында Toyota Alphard унаасынын айдоочусу уктап кетип, бетон тосмону сүзүп алган. Унаада Асан Мансуров, Самара Каримова, Жамалбек Рысалиев жана дагы бир жаран бара жаткан. Айдоочу уктап кетип, рулга ээ боло албай бетон тосмону сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен 4 адам Токтогул аймактык ооруканасынын хирургия бөлүмүнө жаткырылса, бир жүргүнчү кайра жандандыруу бөлүмүндө жатат. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, териштирүү иштери башталды, дейт өздүк булактар. Кечээ Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова менен жолдошу Асан Мансуров жол кырсыгына кабылганы маалым болгон.